Урматтуу мусулман бир тууганым, жашоодо максатыңыз эмне? Жашоодо ким болгуңуз келет? Эмне адам болгуңуз келет? Кандай кесиптин үстүндө өзүңүздү көргүңүз келет? Максат деген өзү эмне? Максатты урматтуу мусулман бир тууганым, биринчиден жакындарыңыз, бир тууганыңыз ата энеңиз сиз үчүн максат коюп бере албайт. Себеби сиздин ордуңузга алар жашап бере албайт да. Бул адамдар ар ким бул жашоодо бир нерселерди өзү жеке чечишке мажбур да. Мисалы үчүн жубай тандаганда ата эненин, башкалардын, жакындардын көз карашы менен ушундай нерселерди, кээ бир нерселерди жакындарыбыз, башкалар жардам бериши мүмкүн. Машина алганда, башка кылганда, бирок максат койгон маселеде башка эч ким бизге жардам бере албайт да. Себеби ошол максатыбыз аркылуу аркы иретте дагы жооп беребиз, ошол аркылуу биз чечилебиз, оң сол болуп туруп. Жашоодо максат эмне? Биринчиден максатты эч ким бизге коюп бере албайт, биз жеке өзүбүз коюшубуз керек, ошол нерселерге жетишибиз керек. Биринчиден сиз өзүңүз ойлошуңуз керек. Эмненин үстүндө сиз өзүңүздү бактылуу көрөсүз? Эмненин үстүндө өзүңүздү бактылуу сезесиз? Ошону билишиңиз керек сиз анык түрдө. Ооба, урматтуу мекендешим, максат коюш, максат койгула деп, максатка аракет кыла деп ар дайым аракет кылам. Себеби жөнөкөй тоодогу аюу дагы максатсыз жаратылган эмес, максаты бар өзүнүн. Жөнөкөй уюңуз дагы, сыйырыңыз үйүңүздөгү сүтүн берет, каймагын, айран берет, сүт берет. Өзүнүн максаты, өзүнүн ишин кылып жатат да ал дагы. Биз жашоодогу адамдар өлүштү билген адамдарбыз да. Өлүштү билген, анык өлүшүбүздү билген жаныбар бул жашоодо биз адамдар ганабыз. Башка эч ким өлүшүн билбейт. Анан эң көп жашашка аракет кылган дагы бизбиз да. Өлбөчүдөй жашаган адам дагы бизбиз. Ошондуктан урматтуу мекендешим, бул жашоодо эртең өлөт экенбиз да, бардыгы калат экен да дебестен, бул жашоодо кылган учурда дагы, дүйнө иштерин кылганда дагы, дүйнө насибин өзүбүзгө алып, дүйнө ишинде өзүбүзгө тиешелүү акчасын болобу, бийлиги болобу, байлыгы болобу өзүгө тиешесин алышыбыз керек. Дүйнөдөн дагы өз үлүшүңдү ал дейт го. Ошондуктан бул маселеде талашпастан эртең өлө тургандай ибадат кылып, эч өлбөй тургандай дүйнө иштерин кылышыбыз керек да. Үй салганда дагы бетондорун, башкаларын сонун кылып, конкрет кылып келтирип коюшубуз керек. Үйдө дагы башкаларга үлгү болушубуз керек да. Суктаныш керек, мусулмандын үйү мына деп туруп. Даратканаларга чейин өтө кооз, таптаза туруш керек. Суктана турган болуш керек башкадан. Жөн гана бул мисал катарында айтып атам, бирок негизги маселе максат маселеси. Урматтуу мекендешим, биринчи эмнеде колуңуздан келет жана эмненин үстүндө сиз өзүңүздү бактылуу сезесиз, ошону ойлоп табышыңыз керек. Мисалы ошол учурда сиз башыңызга келет ар кандай кесиптер да. Мисалы сиздин колуңуздан эмне келет? Евро ремонт кыла аласыз, 1 деп жазасыз, мисалы үчүн. Евро ремонт колумдан келет. Буну 1 деп кое турган болсоңуз, анан экинчи эмне колуңуздан келет? Таксиз машина айдайм, таксилик кылам, бул 2 деп жазасыз, мисалы үчүн. Анан дагы эмне колуңуздан келет? Эмне иш колуңуздан келет? Эмнени кыла аласыз? Базарда сатуучулук кыласызбы, мисалы үчүн? Сатуучулук дей турган болсоңуз, 3 деп туруп тегеректеп коесуз. Дагы эмне колуңуздан келет? Дыйканчылык, мисалы үчүн. Дыйканчылык колуңуздан келет. Жана башка ушул сыяктуу нерселер колуңуздан келет. Сиз ошолорду бүт ушундай кылып жазып чыгасыз. Эмне колуңуздан келсе, мисалы 10 кесип колуңуздан келеби, 20бы, айтор башыңызды айландырган бардык эмне болсом, ким болсом экен деп 5 нерсенин ичинде калып кеткенсиз. Ошолорду бардыгын мынтип чизип жазып чыгасыз бардыгын. Анан ушул ичерде эмне колуңуздан келет? Эми ушул жерде саресеп салып көрөсүз да, эмне чындап колунан келет? Буга чейин мына ойлонуп жүргөнсүз, эми чындап кайсы бир колунан келет деп туруп ойлоносуз да. Мисалы үчүн дыйканчылык колунан келбейт десеңиз өчүрөсүз. Мисалы үчүн таксист колунан келбейт деп өчүрөсүз, бул жактан дагы бирөөнү. Ушинтип өчүрүп чыгып, сизге керектүү колуңуздан келе турган иштер калат бул жакта. Колуңуздан келе турган иштер калса, ошол жерде ойлоносуз, эми кайсы бириге убактым жетет? Убакыт маселеси эң маселе да. Бул жашоодо урматтуу мекендешим, бир эле физиканы ойлоп таба турган болсок, физика предметин ойлоп таба турган болсок, физиканын аягына чыга албайт эч бир адамды. 1000 жыл жашаган тагдырда адам физиканын аягына чыга албайт. Себеби ушунчалык бизге убакыт чектелген дагы, анан өтө узун да бул, илим чексиз да. Биз алсак бул көл илиминен бир тамчы алсак алып калабыз, бул албай калабыз. Ошондуктан чектелүү, кайсы бирине убакыт жетет, буга жетпейт деп туруп буну чийип коесуз. Ошондо сиздики анық түрдө калды, бир максат калды да. Бир максат калды. Евро ремонт кылам, мисалы үчүн. Демек ушуга аракет кылышыңыз керек. Ушул үстүндө бир эле евро ремонт эле колунан келет экен дебестен, мисалы өтө көп да бул. Бригадалар иштесеңиз болот. Көптөгөн бригадалар түзүп ар жерге салып иштесеңиз болот. Өзүңүз ишчи болушуңуз керек деген эмес.
иштетсеңиз болот, көбүрөөк адам, көбүрөөк пайда, көбүрөөк нерсе дегени. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, бул жерде анан андык түрдө түзүш керек. Максат чоң коюш керек дегенде, мен президент болом деп, аз жаш болду дагы президент болом дебейт. Жашоону максаты чоң кой дегени, урматтуу мекендешим, ал күчүң, абалың жетпеген нерсени мечтать этип алып, ойлонуп, кыялданып жүрө бербе деген эмес. Түшүнсөңүз ушуну. Бүгүн максатың эмне десе, мындай болом дейт, бирок анын жолу андык түрдө, андык көрүп турасың, ал адам жетпейт да ал максатка андык. Мен ишенем, ал адам максатка жетпейт. Себеби өтө алыс коюп алган да. Бул дүйнөдөн акыретке пешком барамын дегени да бул. Мындайча ойлонуп, өлүп эмес, пешком барамын дегени да. Ошондой максат коюп алган. Жок, сеники андык болсун, жете турган жолуң да андык болсун. Ошондо бир нерсеге жетесиң да. Максат амбициясын түздүңүз, бардык нерсени жаздыңыз, убактыңыз, эмне кыжалат кылат сизди, ошолорду бардыгын өчүрдүңүз. Кайсы бир колуңуздан келет, ошону жаздыңыз. Ошол колуңуздан келген, жана мүмкүнчүлүгүңүз жеткен, убактыңыз жеткен, ата-энеңиз каршы эмес, напротив эмес, бардык нерселерди өчүрүп, жаман нерселерди өчүрүп, бир эле керектүү максатыңыз калды, эми ошого жараша аракет кыласыз. Эмне гана тоскоолдуктар чыкпасын аракет кыласыз да. Мисалы, урматтуу мекендешим, эми бул жерде максат коюп алгандан кийин эле кичине жүрүп тоскоолдуктар пайда болот. Бирөөлөр жолуңузга тикендерди чыгарып коет, чукурларды казып коет. Ушул тоолор бардыгы сизге каршыдай сезилет. Эч бир ишиңиз окшобойт. Ошол учурда дагы туруктуулук сизге жардам берет да. Туруктуулук негизи. Максат коюп, максат урматтуу мекендешим бардыгы коет. Адамдар коет. Бирок ошол максатка эмне жеткизет? Туруктуулук жеткизет да. Бир амалды күн сайын кылуу. 5 убак намазды бир күн окуп койсо болот. Бирок түбөлүк окуу деген нерсе бар да. Мисалы, мен сөздөрдү сүйлөп жаткан учурда сиз мотивация алып, дух алып, бардыгын кылам, мына кылам деп туруп, чуркап барып чыгып бир нерселерди кылып, бир күн кылышыңыз мүмкүн, 2 күн кылышыңыз мүмкүн. Калган 3-4 күн болду, өлдү, калды, сиздин желанияңыз жок да ал жагында. Демекки сизге максатка карата туруктуулук керек да. Ар дайым кыла турган. Расулуллах саллаллаху алейхи айтат го, күн сайын кылган ишиң жакшы иш, аз болсо да саз болсун дегени да. Мисалы, чуркашка чыгышат, чуркаганы балдар, 2 күн чуркайт, 3 күн чуркайт, болду, калганы чуркабайт. 3 ай артыгы менен чуркашым мүмкүн, анан чуркабай коет. Бир кылганда сиз 100 ажмания кылышыңыз мүмкүн, 500 ажмания кылышыңыз мүмкүн. Бирок күн сайын 100-100дөн кылып турсаңыз, бул эң жакшы маселе да. Чуркаганы, мисалы, чуркаш жарышына спортсмендер даярданат, бир эле адам чемпион болот да. Кызыл лентаны ошол адам үзөт. Бир адам чемпион болот. Калган 99 не максаты тура эмес койдубу? Жок, максаты тура эле койгон алар. Чемпион болом деген, бардыгы чемпион болом деп чыккан. Бирок бир эле адам чемпион болду. Эмне үчүн? Себеби ошол адам гана туруктуулукту сактаган, ошол адам бир күн дагы тренировканы калдырган эмес да. Калганы ооруп калган, буту ооруп калган, дагы өзгө шылтоолор таап, чуркаган эмес да, тренировканы калтырып койгон. Ошондуктан калып кетти андан. Эгер максаты дагы туура болуп, туруктуулугу дагы туура болгондо, күн сайын туруктуулугу болгондо аларда, анда ал жеткен нерсеге бул дагы жетмек да. Айтайын дегенimki, ким максатка туруктуулар жетет. Ошол иште күн сайын туруктуулар. Мен дагы ийгиликке жеткен адамдар чөйрөмдө эле карасам, туруктуу да, бир иште туруктуу. Багымдыкта күн сайын келет. Калтырбайт багымда туктаганда. Эң кыйыны багымда туктан боло турган болсо, ошолорду калтырбайт. Туруктуу да ар дайым. Ошон үчүн ал ийгиликтүү да. Бокска дагы күн сайын тренировка кылат. Бокс чемпион болот ошентип. Күн сайын эмгек кылгандыгы үчүн. Бир приемду үйрөнбөй коет, жалкоолук кылып коет. Ошол прием аркылуу жеп ал нокаут болот да. Жыгылат. Эмнеге ал туруксуздук кылды да ал? Туруктуу боло алган жок. Бир күн калдырды, машыкты, бутум ооруп атат деди, шылтоо кылды, өзүн өзү жалкоолук издеди. Ошонун айынан бул жеңилип калды. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, максаттан кийин эле туруктуулук бизге жардамга келет. Туруктуу болбогон адам максатка жетпейт эч качан. Ишенип коюң жетпейт. Туруктуу болуш керек. Эч нерседен кайтпаш керек адам. Максат койгондон кийин ар бир жолун колдонуп көрүш керек максатка карата. Эч качан кайтпаш керек. Бул максатка карата туруктуулук, урматтуу мекендешим. Эми дагы бир белгилеп айта турган маселе ушул жерде бар. Урматтуу жаштар, максат коюшат жаштар, мисалы үчүн аракет кылат, кичине жетпей калат, башка болот.
Эми максат мисалы бизнесмен болом деп максат койду, врач деп максат койду. Эми ушул могу жерде жаш белгилей турган болсок, бул жагы 15 деп коелу. 15тен башталат. 15тен башталса бул жагы эми 35. Орто эсеби 35. 35. Эми ушул жерден баштап 15 жаштан баштап 35 жашка чейин кыйынчылыкты көрүп, 35тен ары жагы жыргап жашаса болот да адам. Муну аралыкта адам өтө көп нерсени кылып коюшка кадыр, күчү дагы, энергиясы дагы, акыл дагы жеткен учурда бул учурда. Бул жактан ылдыйда акыл болбойт, 15тен ылдыйда акыл толо элек болот да. Күч дагы толо элек болот. А бул жерде 35тен ары жагы күч кетишти баштайт. Заран да кармай албайт, дарканага чуркайт. Уже бул жакта адам өзүнүн көзүн билип калат. Сөбөктөрү неме болуп, оорулар чыгып, мурдагы оорулар козгоп, 35тен ары жагы чокудан түштү баштайт да. Ушул жаш аралыгында адам кыйналса дагы ийгиликке, өзү ойлогон бизнеске, өзү ойлогон нерсеге жетиш керек да. Эгер мен айткым келет жаштарга, ушул аралыкта кааласаң, ойно күл, телефон чукула, телевизор чукула, клубтарга бар, ойно күл, кыздар менен жүр ушул аралыкта. Анан 35тен ары жагы кыйнал, эшекте, иште, бириңеки болбойт, кыйналып жүрө бересиң. Себеби бул жактагы күнөөлөрдүн кесепети ал жака да урат да. Бул жерде кыйналып койсоң, ата-энеңе ажыга алып барасың, жакшылыктарды бардыгын кыласың, бардык нерсеге жетишесиң да. Бул жерде кыйналбастан ойноп күлө турган болсоң, акыбети өтө жаман болот. Ошондон да айтып коюшат го, жаштыкта берсин эмгекти, карылыкта берсин сый-урматты деп. Ошондой дейби? Ошондой экен, урматтуу мекендешим, урматтуу жаштар, ушул жерде 15-35 жаш аралыгы сени жашооңду кура турган, же жашооңду буза турган учур да. Акыретиңди дагы дүйнөңдү да кура турган ушул учур жер. Себеби бул жакта акылың толо элек, ал жакта күчүң кетип калган учур болот да. Ушул учурда 15-35 жаш аралыгы бардык нерсени кыла турган учуруң. Жашоо өтө кыска, Көзүңдү ачып жумсам 35ке чыгып калыпмын дейт адамдар. Ол көзүңдү жумуп ачсам 50ге чыгып калыпмын дейт. Ал жагы 10 жыл 15 жыл өмүрү калды анык. Дагы бир көзүңдү ачып жумсаң, дагы сен дагы 60ка 70ке чыгып каласың. Ошондой экен, ошол жашка чейин аракетиңди кыл, акыретиң, дүйнө ишиңди, акыретиң ишиңди ушул жаш аралыгында кыл, урматтуу мекендешим. Максат коюлду, максатка карата туруктуулук коюлду. Эми кайсыл учурда аракет кылышты дагы билип алдыңыз сиз. Кайсыл жаш аралыгы эң күчтүү жаш аралыгы? Бул учурда да 35тен чоңдор айтпаш керек, жалкоолук кылбаш керек. Мен жашым өтүп калыптыр деп. Жок. Пайгамбарыбызга канча жашында пайгамбарлык келди? Мисал үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга. Канчалаган кыйынчылыктар канча жашында келди, мисал үчүн да. Ошондой экен, жалкоолук кылбаш керек. 15 жашка чейин деп мен белгилеп айтам, азыркы тап менен. Бирок 15 жашка чейин 14-13 жашында целый империяны башкаргандар өткөн да тарыхта. 12 жашында барып генералдын башына сайылып, сенсин мен дей турган күчтүү жаш жигиттер чыккан. Ошондой экен, жаш маанилүү эмес, бирок мен ушул жерде орто чендүү эсепти айтып койдум. Ар ким сурагандыгы үчүн, урматтуу мекендештерим. Мына урматтуу мусулман бир туугандарым, бар жок болду, коюлду, максат коюлду, максатка карата туруктуулук дагы иштеп чыгылды. Эми жаш аралыгында дагы билип алдыңыз, кайсы учурда аракет кылыш керектигин, жаштарга өзгөчө маселе. Эми ушул учурда аракет кыласыз, ишенч жоголо баштайт. Кыйналасыз, кыйналгандан кийин ишенч жоголо баштайт да, мен ушул нерсеге жетпейт окшойм деп. Себеби алдыңызда пешком кетип атсаңыз, бир чоң бир жипте бирөө өтүп кеткен болсо сигнал берип, бул $100,000 турат, мындай машина, мен эч качан жетпей калдым, мындай үйдө жашабай калдым. Чоң чарайлардын ичине кирип калсаңыз адашып калып, мындай үйдө мен кыяматка чейин кура албаймын, мындай акчаны иштей албайм деп адам өзүнүн ишеничин жоготушту баштайт да. Жок, ишеничиңизди жоготпошуңуз керек. Биринчи өзүңүзгө ишенишиңиз керек. Адам өзүнө ишеничинде болбосо, ага эч ким ишенбейт да. Өзүгө ишенбесе, ким ага ишенсин? Мисалы үчүн айтсаңыз, өзүгө ишенбеген адамга ким ишенет? Жанында жаткан жубай дагы ишенбейт. Өзүңө айтканда, тамаша иретинде дагы мен мындаймын деп өзүң жаман сөздөрдү айтпа. Чындап. Бул өтө жаман нерсе. Ар дайым өзүңө дух бер. Көзгө карап алып, мен ушундай адаммын деп өзүң сүйлөп тур, өзүңө дух бер. Ооба, элдин алдында мындай мактагандар болушу мүмкүн, алар жакшы ниетте мактабайт сени.
Бул жерде урматтуу мекендешим ишенч жоготпошубуз керек, өзүңө ишенишиң керек. Мисалы ишеничтин күчүн билдириш үчүн бир нерсени айтып берейин сизге. Воскресенье күнү орустар Бишкекте мисалы церковка жыйылышат. Өздөрүнүн ибадаттарын, ибараларын кылышат да. Сиз эмне үчүн ошол күнү воскресенье күнү алар менен кошулуп барбайсыз церковка? Бул биринчи мисал. Эми экинчи мисал, жума күнү келгенде мусулмандар мечитке келип ибадат кылышат. Эмнеге сиз жума күнү намазга келесиз, мечитке келесиз? Сизди ишенч алып келет да. Сиз билесиз, ушул ишенгениңиз үчүн, Кудайга ишенгениңиз үчүн, ушул мечитке барсам ушундай берекелүү болот, бардыгы жакшы болот деген ишенч менен сиз мечитке келесиз да. Эгер Кудайга ишенбегениңизде сиз мечитке эч качан келбейт элеңиз да. Церковка барышат орустар. Алар Иса Кудайдын баласы деп ошого сыйынгандыгы үчүн барышат, мисалы үчүн. Чынбы? Орустар эмнеге церковка барат? Ошолго ишенет алар. Сиз эмнеге церковка барбай мечитке келатасыз? Сиз мечитке ишенесиз, Кудайга ишенесиз дегени. Демек көрдүңүзбү, ишеничиңиз сизди аракетке түртөт. Бир нерсеге ишенген учуруңузда сиз аракетке түртөт, ошого жараша аракетиңизди кыласыз, ошого жараша мүмкүнчүлүк табасыз. Бардык шанстарды, бардык шарттарды, бардык тосуктарды бузуп өтөсүз да. Качан сизде ишенич пайда болгондо. Ишеничиңиз болбосо эч качан бир нерсеге жетпейсиз, урматтуу мекендешим. Максат бар экен, максатка карата туруктуулук келгенден кийин баары ишенич жоголушу баштайт. Ошон үчүн да өзүңүзгө ишеничти калыптандырышыңыз керек. Ишеничти пайда кыла билишиңиз керек. Үмүтсүзлүккө толгон учурда дагы эч качан кайтпаш керек. Ошол учурда мисалы максат койдуңуз, туруктуулук бар, бардыгы бар. Эми ушул учурда бир нерселер пайда болот. Мисалы ата-энеңиз, бир туугандарыңыз ар жерден келишти баштайт. Мисалы сиз университетке айылда окууну бүттүңүз, мектепти бүттүңүз, чындап жакшы окудуңуз. Эми сиз бир максат коюп келечекте бир адам болоюн деп атасыз да. Чындап ичиңизде от бар. Мен чындап эркек адам болом, чындап көтөрөм, кыргызды, эл журтума кызмат кыламын, мусулмандарды көтөрөм деген чындап ичиңизде от бар. Мындай нерсени эч качан өчүрбөш керек. Ата-эне бир туугандарга дагы ачыгын айтыш керек. Чогултуп алып эле, ата-энем, бир туугандарым, мен ушундай адам болоюн деп атамын. Бирин уруп туугандардан бир күчтүү бизнесмен чыккан эмес, күчтүү депутат чыккан эмес, күчтүү юрист чыккан эмес, же күчтүү молдо чыккан эмес. Мен ошондой адам болоюн деп атамын. Мага 10 жыл убакыт бергиле, 10 жылга чейин акчадан жардам кылып тургула, поддержка тээп тургула, колдоп тургула. Мен 10 жылдан кийин силерге жардамыңарды кайтарам сөзсүз түрдө. Ага чейин мага жардам көрсөткүлө, мен окууларды бүтүрөйүн, иштеримди кылайын, эл жериме кызмат кылайын. Биздин туугандардан эч ким мындай адам чыккан эмес, мен болоюн ошондой деп атам. Бизден кийин ушундай сыймыктанган мындай адам өтүптүр биздин туугандардан деген сыймыктануу калсын деп ачыгын айтыш керек. Бирок ошого жараша өзүң да аракет кылышың керек да. Результатың жок, эч нерсең жок, жөн эле шаарга келип алып, бүгүн бекер студенттер өтө көп. Жөн эле ата-энесинен өткөн акчасын жеп, ичип, кумарын кандырып жөн эле жүрөт да. Сага не бар? Барып ата-энеңдин кызматын кыл. Окубайсыңбы? Ата-энеңдин кызматын кыл барып айылга. Ата-энеси байкуш кыйналып, тердеп, айылда иштеген акчасын бул жака жиберет, ал теңири да. Андан өткөн бай адам жок, андан өткөн миллионер жок. Шаарга келип алып миллионер өзүнчө. Бой көтөрүп, керилип жүрүштөн башка эч нерсени билбейт ал. Ата-энеси байкуш ал жерде бирөөнүн огородунда иштеп жүрөт, анын балам акча жөнөтөйүн деп. Аманатка кыянат кылба. Ата-энеңдин жүзүн жер каратпа. Окубайсыңбы, окуш колуңдан келбейби? Бар кет. Ишиңди кыл, айылында ата-энеңдин кызматыны кыл. Сага эң жакшы жол ушул. Бирок ичиңде от бар. Чындап эл жерге кызмат кылам. Чындап мен до конца барам. Максатыма жетмейинче койбоймун деген ичиңде от барбы, аны сакта дагы аракет кыл чындап. 10 жылдан кийин, 5 жылдан кийин өзүң айткан мөөнөттөн кийин результатты көрсөт ата-энеңе, бир туугандарыңа. Ана ата-энеңе болбогон нерселер, проблемаларды айта бербе. Жеген тамактарың менен мактанба. Кийген кийимиңди сүрөткө тартып мактана бербе. Мактаныш бардыгынын колунан келет. Эркектин кичине сүрү болот, серьезный болот. Чоң максаты бар адамдын болбогон тамактар менен баягы ресторан, баягы жүрүштөргө убактысы болбойт. Эч ким билбеген сырларың болсун. Аллах менен өзүңдүн ортоңдо болгон сырларың болсун.
Жакын досуңдун арасында сырларың болсун, ата-энеңдин ортосунда сырларың болсун. Бирок Аллах менен ортоңдогу сырларды бир туугандарың, досторуң эч ким билбейт. Досуң менен араңдагы сырларды ата-энең билбейт. Мекен менен ортосунда болгон бизнестеги ортодогу сырлар, буларды эч ким билбейт. Сүрдүү адам бол. Ар кимге былжырап бар нерсени айта бербе. Оозуңа бекем бол. Максаты бар адам ар кимге ар нерсени айтып отурбайт, бир нерсени далилдеп отурбайт. Сени кыймыл аракеттериң, иш аракеттериң сени көрсөтүп койсун ким экениңди. Ошого жараша аракет кыл бул жерде, урматтуу мекендешим. Максат койдук, максатка койдук, аракеттерди койдук, ишенич, туруктуулук. Бул эми дагы улантабыз. Кийинки сабактарда өжөрлүк, кайтпастык, ишеничти азыр айттык, кийинки сабактарда Кудай кааласа өжөрлүк тууралуу. Максатың өзү эмне? Машинага жетүүбү, үйгө жетүүбү, же сартан кечке уктап телефон чукулап кыздар менен жүрүүбү? Негизги максатың эмне? Жашоодон максатың барбы? Сен мектеп берген, университет берген, садик берген тарбияга алданып калба. Бул жашоого тарбиялабайт. Сени бай болсун, бир кесиптин ээси болушка тарбиялайт бул нерселер. Бирок жашоодогу келген экзамендер эч качан бүтпөйт. Ооба, университетте модул экзамен деп жүрөсүң, чуркап жүрөсүң. Кээде акча менен, кээде башың менен алды экзамендерден өтүп кетесиң. Бирок университет берген экзамен эч качан жашоо берген экзаменге туура келбейт. Жашоо ушундай, университет бербеген сабактарды берет, ал эч качан унутулгус, башыңан чыккыс сабактар болот. Ооба, экзамендер көп, университетте, мектепте модулдар көп, экзамендер көп. Булардын эптешетте өтүп кетесиң. Бирок жашоо берген экзамендер эч качан унутулгус сабактарды берет, эч качан унутулгус ударларды берет. Ал сабакка чыккан учурда, мына мектепте, университетте бүтүп чыккан учуруңда жашоо берген ударларга сынып калбаш үчүн жашоого даярдан, сен акыретке даярдан. Билесиңби, ислам менен ислам дининин негизги өзгөчөлүгү сени университетке кирбей калсаң дагы, айдалып кетсең дагы, окууга кирбей калсаң дагы, көчөдө калып кетсең дагы, кайсы учурда болбосун, сени акыретке Алланын алдыга даярдайт. А экзамен сени бир кесиптин ээсиге, университет, мектептер бир кесиптин ээси болушка даярдайт. Ал эми ислам дини сени Аллахтын алдагы суроо жоопко даярдайт. Ошондуктан бул мугалимдин алдагы суроо жооптор, бул экзамендеги суроо, модул соодурлардан эч качан коркпо. Аллахтын суроосунан корк, Аллахтын суроо жообунан корк. Урматтуу эркек, урматтуу жигит, арактын түбүнө эч качан эч ким жеткен эмес, аялдын түбүнө эч качан жеткен эмес, жалкоолуктун түбүнө эч ким эч качан жеткен эмес, телефондун түбүнө эч ким эч качан жетпейт. Ал чыга берет күндө 5 сааттык 5 секунддук видеолор. Канча кетсең кете бересиң, эч качан чыкпайт. Дүйнөдө 8 миллиард адам бар. Бирден видео чыгарса 8 миллиард видео. Муну сени көрүп чыкканга өмүрүң дагы, убактың дагы эч качан жетпейт. Ошондуктан бул азырык алданыш нерселерге эч качан алданба. Сен максат кой, чоң максаттарды кой, чоң максаттын артынан бар. Эгерде сен максатың болбосо, максатсыз жүргөн болсоң, сенин айвандан айырмаң жок. Айван дагы бир максат менен жаратылган. Кудай Тааланын айтканын кылат. Периштелер дагы. Периштелерде каалоо жок, бирок акыл бар. Ошону иштетип, ар дайым Кудай Тааланын буйругунан чыкпайт. Айвандарда каалоо бар, бирок акыл жок. Сенде акылың дагы, ден соолугуң дагы, күчүң дагы жегениң өгүздөй, букадай болуп турат. Уялбайсыңбы жатканга? Телефон чукулап жатканга уялбайсыңбы? Максаттарың үчүн аракет кыл, алдыга жетишиң керек, максаттарыңа жетишиң керек. Сенин чоң бийик максаттарың болуш керек. Эч качан алданба, төшөгүңө алданба, телефонуңа алданба. Ар ким айтып жаткан туура эмес сөздөргө алданып калба. Чоң максатың болсун, ошол максат үчүн ар дайым аракет кыл. Жет. Эч качан эч нерседен коркпо. Бүйүк максаттарды кой. Көрүнгөн иттер келип сага оу дей берсе, көрүнгөн иттер келип сага бакыра берсе, ал иттерге жооп бергенге сенин убактың дагы жок. Көрүнгөн итке сенин келип таш атканга убактың дагы жок. Сенин бүйүк максаттарың бар. Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Адамдардын сөздөрүнө эч качан укпа. Максаттарыңды кой, бийик максаттарыңды кой. Бир адамга максатыңды айтат экенсиң, ал нерсе колуңан келбейт дейт. Адамдарды карасаң, сен өзүңдү да карасаң, адамдар көп сунуш пикирлерин айтып берет, бирок сен ар дайым алар колуңан келбейт деп айткансың. Туурабы? Демек, адамдардын ар дайым позитив эмес, туура эмес пикирлер чыгат экен. Сен бүйүк максаттарыңды кой, аларга аракет кыл, жет. Бүгүн өзгөчөлүгү эң өкүнүчтүүсү десек туура болот. Өкүнүчтүүсү даават укканга мусулмандар өздөрү муктаж болуп калды. Кытай кара, мусулман эмес, өнүгүп кетти. Европаны кара, мусулман эмес, өнүгүп кетти. Американы кара, мусулман эмес, өнүгүп кетти. Ошол өнүгүүлөр негизи мусулмандарда болуш керек эле. Бүгүн мусулмандарда бөйрөк чыгарып, бөйрөктөн шыйрак чыгарып, ар бириге көрөлбастык кылып, бири-бириге душман кылып, жамандык көрсөтүп, бири-бирини бутудан тартыш болуп калды. Негизи ким эле өнүгө турган, ким эле алдыңкы чокуларга чыгмай, ким эле айга барып байрагын саймай, ким эле ошол ийгиликке жетмей. Негизи мусулмандардан чыгыш керек эле. Майк Тайсон мусулмандардан чыгыш керек эле. Бир мусулман эмес адам ийгиликке жетип, мусулманчылыкты кабыл кылып десе ага сүйүнбө. Жума мечитке келип толтура адамдар намаз окуп атса буга сүйүнбө. Айытта чогулуп мечитке толуп ташып кеткен мусулмандарга эч качан сүйүнбө. Ийгиликке сүйүн.
мусулман эместер, мусулмандар оозун ачып бири-бириге көк чай ичебизби, памир чай ичебизби, кара чай ичебизби, эмне ичебиз деп лагман жейбизби, каяктагы кафелерге барып өмүрүн сарптап жаткан учурда мусулман эместер, урматтуу мекендешим, өтө чоң ийгиликтерге жетип койду. Орозого келе жаткан учурда биз орозого жакын не кылабыз? Орозого жакын төп ашууга чыгабыз. Ал жердеги айды кантип көрөбүз деп дүрбүлөрдөн айды карайбыз. Ошо дүрбүнү дагы мусулман эместер иштеп чыгарылган. Мусулман эместер ойлоп тапкан. Биз мусулман эместердин табары менен айды карап жүрөбүз, орозо кармайбыз деп. Ал эми мусулман эместерчи биздин колубузга дүрбүнү карматып коюп, айга барып, айга флагын сайып коюп, анан дагы Марска учуп кетип атат. Биз оозубузду ачып жерде отурабыз дагы эле. Качан ийгиликке жетебиз? Качан биз өзгөрөбүз? Качан биз адамдардын чыгарып койгон нерсесин жечү эмес, жеш үчүн эмес, жаратыш үчүн качан аракет кылабыз? Качанга чейин бирөөнүн чыгарып койгон нерсесин ойноп отурабыз? Качанга чейин урматтуу мекендешим, мусулман эместер сенин колуңа айфонду, сенин колуңа телефонду карматып коюп, сени жалкоо комфорт зонага тыгып коюп, эритип квартираларга алдап тыгып коюп, жылаңач ошо телефонду чыгарып коюп, жылаңач кыздарды ар кандай нерселерди чыгарып коюп, ошо нерселерге 5 секунддук нерселерге алдантып, алдап коюп, өздөрү ийгиликтерди чоң büyük дүйнөнү башкарып атат. Дүйнөгө аракет кылып атат. Дүйнөнү дагы кармап атат. Сен бүгүн не кылып атасың? Сен бүгүн не кылып атасың? Жалаң жеш үчүн жаратылдыңбы? Аллах Тааланын алдыга эмне деп жооп бересиң? Эртең Мухаммад ушинтип себеп кылып айтты эле сага, айтырды эле, мен тууралуу айтты эле. Сен эмнеге жеттиң? Эмнеге аракет кылдың? Мен үчүн, ислам үчүн, диним үчүн эмнеге аракет кылдың десе? Аллах Табарак ва Таала кереметтүү Куранда менин жолум дейт. Менин диним эмес, менин ислам эмес, менин жолум дейт. Жолдо ар дайым жолго чыккан учуруңда жолду билбейсиң. Ал жерде иттер бар, мышыктар бар, карышкырлар бар, жакшысы да бар, жаманы да бар. Жордо карда каласың, суукта каласың, айырмасы жок. Жол өтө кыйын. Ар дайым жолдосуң сен. Ошондуктан да урматтуу мекендешим, жолдо ар дайым өнүгөсүң. Оштон Бишкекке жолго чыга турган болсоң, сен жолду билбейсиң. Каерде көл бар, каерде таш түшүп кетет, каерде жамгыр жаат билбейсиң. Урматтуу мекендешим, максат жолуң ушундай. Максатты коет экенсиң, ал жагы караңгы, жетесиңби, жетпейсиңби? Караңгы түндө да каласың, жарык күндө да каласың, жамгырда да каласың, ар бир учурга туш болосуң. Ошону менен кызыктуу өмүрүң. Максат жолундагы барып жаткан максат жолдорун кызыктуу. Дубайга барып эс алыш эмес, Дубайга кимдер менен барышың жолдогу коркунучтуу же коркунучтуу эмес, же кызыктуу же нерселер өзү кызык урматтуу мекендешим. Дубайда барып эс алыш эмес, Дубайга чейинки нерселер кызыктуу. Ошого чейинки нерселер эсиңде калат урматтуу мекендешим. Ошондуктан максатыңды бүйүк кой. Жерде сойлап жүргөн жыландын максаты бар. Жада калса үйүңдүн итти дагы максаты бар. Үйүңдө жаткан ит дагы бекер бир милдетин аткарат. Жамандан коргоюн деп аракет кылат. А сен иттен айырмаң болуш керек урматтуу мекендешим. Жашоодо максатың болсун. Телефон сенин максатың эмес. Жей турган адам болбо, жаратуучу адам бол. Сен чыгарган нерселерден дүйнө жүзү үлгү алсын. Сен дүйнөнү өзгөртүшүң керек. Бир нерсени аракет кылат экенсиң, 3 ай кыласың, 5 ай кыласың, аракет кыласың, ошо ой калса дароо Россияга кетип каласың. Россия үчүн эмес, Россиядагылар бизге келип иштесин керек болсо, Кытайдагылар бизге керек болсо иштесин. Европадан кайсы турист көрдүң Кыргызстанга келип иштеп атканды, айлык зарплата жөнөтөмүн деп. Урматтуу мекендешим, айта турган маселе, биз качан өнүксөк, алар келип бизге иштейт. Биз качан аларга барып иштеп токтотобуз, качан биз акылыбызды иштетебиз, качан биз китеп окуйбуз, качан биз өнүгөбүз, ошондо алар бизге келип иштешти баштайт. Ошондо биздин экономикабыз өнүгөт. Айтайын деген урматтуу мекендешим, бийлик канчалык аракет кылбаса кылсын, кылса кыла берсин, канчалык бийлик аракет кылса кылсын, бирок эл өнүкпөсө, элдин акылы өнүкпөсө, элдин түшүнүгү оңолбосо, эч качан бир бийлик келип, бир президент келип мамлекетти өнүктүрүп койбойт. Айтайын дегеним, ар бир эл, ар бир адам, ар бир жаран иштеп чыгарыш керек. Мээсин иштетиш керек, акылын иштетиш керек, өнүгүш керек, өсүш керек, өз үстүндө иштеш керек. Эгерде сен өзүңдү өнүктүрбөсөң, өзүңдүн үстүндө иштебесең, өзүң өнүктүрбөсөң, сага эч ким жардам бербейт. Жада калса Аллахтын өзү дагы жардам бербейт. Себеби сен өзүң аракет кылып өнүктүргөн жоксуң. Ата энең, бир туугандарыңдан эч нерсени күтпө. Алардан жардам алыш эмес, жардам беришти ойло. Качанга чейин бирөөрдөн күтүп жашайсың? Жакшылыкты, мээримди, акчаны качанга чейин күтүп жашайсың? Сен өнүгүшүң керек, сен өсүшүң керек. Керек болсо сен беришиң керек. Сен үлгү болушуң керек. Сени бүткүл дүйнө күтүп жатат. Сени Кыргызстан күтүп жатат. Бүткүл айыл күтүп жатат. Сенин бүткүл өмүрүн арнап, сага бүткүл денесин, ден соолугудан ажырап, бүткүл акчасын берген ата энең сенден чоң нерсе күтүп жатат. Сен неге жатасың бүгүн, урматтуу жигит? Урматтуу эже карындашым, неге жатасың сен? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламчы, пайгамбарыбызчы, урматтуу мекендешим? Пайгамбарыбыз биз үчүн аракет кылды го. Күнү түнү кандары, буттары канып, күндө дагы, түндө дагы нардайым аракет кылды го, урматтуу мекендешим. Пайгамбар үчүн аракет кылбайсыңбы? Ойгоно турган учур келбеди, урматтуу мекендешим. Качанга чейин кабырда ойгоносуң? Качанга чейин уйкуда түшүндө ойгоносуң? Жашоодо көзлөрүңдү ача турган учур келбедиби? Туман жашоодон чыгышың керек. Ойлонушуң керек, ойгонушуң керек. Бүгүн сенин ордуң, бүгүн сенин дооруң келди, бүгүн сенин максатың келди. Бүгүн аракет кылышың керек. Бүгүн эртең дебе. Жалкоонун эртеңи көп, жалкоонун дүйшөмбүсү көп, жалкоонун жаңы жылы көп. Жаңы жылды күткөндөрдүн майрамы көп. Эч качан жеңилбе. Бул
Элдер сен үчүн атайын ойлоп тапкан болбогон нерселерге алданып ишенип отуруп калба. Жегениңе жараша аракет кыл. Жештеш токтоткон жоксуң, бирок окушту токтотуп койдуң. Жештеш токтоткон жоксуң, бирок спортту токтотуп койдуң. Жештеш токтоткон жоксуң, бирок өзүңө туура келген жакшы иштерди токтотуп койдуң. Жештеш качан токтоткон жоксуң, китеп окушту токтотуп койдуң. Сен жакшы нерселерди токтотуп, жаман нерселерди ар дайым кылат экенсиң. Жакшы нерселерди кылганга аракет кыл. Урматтуу мекендешим, кара санаган душман көрбө. Сүйүктүү мусулман бир тууган катары айттым. Бул нерселерди албетте мен илимим бар, билимдүүмүн, жогорку билимдүүмүн, башкамын деп мактанбаймын. Илимдүү деп эсептебеймин, мен жөнөкөй эле талабамын, студентмин. Ушу илим жолуна чыккан студентмин. Бирок бул нерсе айтканга башка тил жок болгондугу үчүн, башка адам жок болгондугу үчүн айтууга мажбур болуп жатам. Кара санаба, сүйүктүү мусулман бир тууган катары сана. Сен кылбасаң ким кылат? Мен сага ишенем. Көп нерсе колуңдан келет. Урматтуу мекендешим, аракет кыл, максатыңа жет. Бүгүн биз бирөө бизге А десе биз Б дейбиз. Куду миңдеген кемчиликтер бизге айтылса, биз ал кемчиликтерден аруу таза сыяктуу көрүнөбүз, билинебиз. Бирок чын-чыныга келгенде күнөө бизде экендигин, бардык жашыруун айыптар биздин көңүлүбүздө, жүрөгүбүздө бар экендигин сезип, туюп билебиз. Урматтуу мусулман бир тууганым, мусулман болуп төрөлдүк. Мусулманбыз, алхамдулилла. Бүгүн диниңиз үчүн эмне кылдыңыз? Раббыңыз үчүн эмне кылдыңыз? Пайгамбар үчүн, сизге ак сүтүн берген ата-энеңиз үчүн эмне кылдыңыз? Бул урматтуу мусулман бир тууган дин үчүн, Аллах үчүн, китеп Куран үчүн жанын курман кылган сахабалар. Пайгамбардын тарбиясын алган сахабалар. Абдуллах ибн Хузафа. Абдуллах ибн Хузафанын окуясы, урматтуу мусулман бир тууган. Абдуллах ибн Хузафа бул ошол учурдагы Рум падышасы Кайсар болгон. Бул Кайсар эч нерседен кайтпаган, жаман жолунан кайтпаган, жаман жолун бербеген Кайсар падыша болгон чындыгында. Кайсардын алдына баруу бар, кайтып келүү жок. Себеби өлүп кутуласың андан, же түрмөсүнө, зынданыга ташталып кутуласың. Ошол эки эле жол бар эле. Бул Кайсар, урматтуу мусулман бир тууганым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Умар ибн Хаттаб халифасына өтө көп согуштарды кылган. Умар ибн Хаттаб мусулмандардагы өтө көп жыл согушкан Рум империясы менен. Румдар менен согушкан. Умар ибн Хаттаб аскерлерди, бир канча аскерлерди Румга согуш үчүн жиберет. Ал аскерлердин ичинде Абдуллах ибн Хузафа дагы бар эле. Абдуллах барат экен, булардын барган колоннасы, булар барган аскерлер жеңилип туткунга түшүп калат. Туткунга түшкөндөн кийин бул Кайсар өзүнүн жолунан, жамандыгынан, жаман арам оюнан кайтпаган Кайсар мусулмандарды бир көрөйүн. Мусулмандар бул өлүмдөн да коркпойт, эч нерседен кайтпайт. Чыныгы даканса акырына чейин бара турган мусулмандар. Буларды бир көрөйүнчү, текшерейинчи. Буларды бир сынап көрөйүнчү деди дагы, туткундардын арасынан алып келгиле деди. Абдуллах ибн Хузафаны алып келишти, колу буту байланган абалда. Абдуллах ибн Хузафа келет экен. Келгенден кийин ага ар кандай сунуштарды беришти баштады Кайсар. Эгер насрани болсоң, христиан болсоң, мен сага өзүңдүн диниңден кайтып христиан боло турган болсоң, мен сага бир канча алтын күмүштөрдү, динар, дирхам, евро, долларларды беремин деди. Бирок Кайсар бул сунушту өзүнүн бир жеке максаты үчүн. Бирок Абдуллах жок деди. Жок дегенден кийин мал мүлкүмдүн, салтанатымдын жарымын беремин. Диниңден кайтып мен диниме киргин деди. Жок деди. Өлкөмдүн байлыгынын бардыгын беремин. Кааласаң ушул Румду экөөбүз башкарабыз. Диниңден кайтып өзү бени диниме киргин деди. Сен Кайсарсың. Сен аталарың өтө бай өчкөн. Өтүп кеткен жет атаңдын байлыгын, сага ошого миңдеген, миллиондогон сен сыяктуу байларды, байлыгын чогултуп келип берем десең дагы бир көз жабып ачканга ирменге чейин дагы мына ушундай. Көз ачып жумган ирменге чейин дагы мен сенин диниңе кирбеймин деди. Кайсардын ачуусу келди. Падыша эми текебирлик бар, башка бар. Кайсарды анда сен өлтүрөбүз деди. Диниме кирбесең сен өлтүрөм деди.
Бардық жаачылар даярдаңыла, түздөгүлө түстүргүла, октор даярдагыла, аткыла. Бардық жаалар ага каратып тартылган абалда турат. Өлүм алдында турат. Снайпер, пулеметчик, АКМ, АКС бардық ошого каратып турат урматтуу мусулмандар, азырткы тил менен. Бирок бул эмне деди? Ошол учурда дагы, өлүм ардында дагы диниңден чыккын, бизге динге киргин деп айтып жатты. Бирок мен өз динимден кайтпаймын. Бул сыноосу өтпөдү. Бул экзамен өтпөдү. Мындан жыгылгандан кийин Кайсар өз жаман оюнан кайтпастан аны анда зынданга таштагыла, кыйнагыла, азаптагыла. Азыркы колго мык кагыш, тырнагынын астына ийне сайыш эчтеке эмес. Тамга басыш эчтеке эмес. Эң кыйын азаптар менен кыйнады. Бул сахаба урматтуу мусулмандар, өтө кыйын азаптар менен кыйнады. Бир канча күндүр, түндүр ач калдырды, суусуз калдырды, жемексиз калдырды. Алсыз абалда жатат түрмөдө байкуш. Бул ач абалда эми чочко менен аракты алып киргиле деди. Тоңуз эти арак алып киришти. Менин абалымда, Абдуллах ибн Хузафа, менин абалымда, менин учурумда шариаты менин диним бул нерсени жешке ичишке рухсат берет, разрешение берет. Бирок силер сыяктуу бир кафырлар, силер сыяктуу бир мусулман эместер, мен сыяктуу мусулмандардын, ислам дининин миңдеген, миллиондогон мен сыяктуу мусулмандар үстүнөн күлүшүгө жол койбоймун, мен жебеймин деди. Берген тамагын дагы жеген жок. Бул сыноосу экзамен өтпөгөндөн кийин Кайсар дагы ойлонуп эки жака басып, эмне кылышты билбестен, эми буга эң баалуу тамактарды бергиле деди. Эң жакшы тамактарды беришти. Баалуу тамактардын бардыгын өзү жебеген тамактарды ушуга берди. Тамактарды жегенден кийин бир сулуу кызды алып киришти түрмөгө. Азыркы модель деп коебу, ошо номер 1ден дагы көбүрөөк номер 1 эң сулуу кызды алып киришти. Бирок ага кайрылып дагы карап койгон жок. Көз ирмемге кайрылган жок ага. Бул сыноосу экзамен өткөн жок. Кыз түрмөдөн чыккандан кийин мен падышачылыктын эң сулуу кызы болсом, кичине жылмайып, назик сүйлөшүм менен бардык жигиттерди өзүмө арбап алсам, бул ташпы, адамбы, инсанбы, эмне бул? Бул кандай адам болду? Мага кайрылбаган, карабаган кандай адам? Мен эркек аялдыгында билген жок, бул кайрыган жок мага бир жол дагы. Деп ошол кызы дагы таң калып чыгып кетти. Албетте бул мусулман, жүрөк өзүнүн диниден до конца туруп бере турган сахаба болчу. Себеби бул пайгамбардын тарбиясын алган сахаба болчу. Абдуллах ибн Хузафа. Бул урматтуу мусулман бир тууганым өзүнүн жолунан, принцибинен кайткан жок. Дин үчүн, Аллах үчүн, китебибиз Куран үчүн, пайгамбар үчүн, исламды шерменде кылбаш үчүн эч кандай сыноолорго сынган жок. Бүгүн сен башыма сыноо келип кетти башка дейсиң. Сахабалар сен көргөндү миң көргөн. Кайсар байлыкты бийлик менен талап кылып көрдү, сунуш кылып көрдү, бирок алданган жок. Салтанатты чогуу башкарабыз деди, көнгөн жок, бийлик менен сунуштап көрдү. Азап менен, кыйнаш менен сынап көрдү, кайткан жок диниден. Тамактар менен, арам менен сынап көрдү, сынган жок. Ар кандай сыноолорду менен сынап көрдү, бирок кайткан жок. Ислам дининен бир көз ирмемге кайтпаймын деди. Анда буну Кайсар түшүнгөндөн кийин, эч нерсе менен алдап болбоштугун түшүнгөндөн кийин буну өлтүрөбүз деди. Мис казанга майларды кайнаткыла деди, буйрук берилди. Мис казанга, чоң казанга майлар кайнап жатты. Өзү сыяктуу туткунга түшкөн бир сахабаны алып келип алдына коюшту. Ал күйүп, казанга ташталгандан кийин эттери башка, сөөгү башка болуп туруп калды. Кайсар ал сахабаны алып келгиле. Аны алып келгиле деди. Абдуллах ибн Хузафаны казанга таштоо үчүн алып келип жатышты. Казанга жакындаганда казанын табы уруп, жылуулук тийгенден кийин Абдуллах ыйлап жиберет. Ыйлап жибергенде Кайсар ичине сүйүнүп, кубанып, мусулмандарың ушул экен го. Болгон ушул экен го. Буларды эми өлүм мен коркуттум, коркуп кеттим мына өлгөндө.
Эми мага жалынып жалбырат деп, ошондо ичинен сүйүнүп кубанып калат. Жакындап келип, "Не, диниңден кайтасыңбы? Өлүмдөн коркуп кеттиңби?" дейт. Өлүм коркунучтуу экен деди. Бирок Абдуллах ибн Хузафа бул өлүмүң эчтеке эмес мага. Менин бир жаным бар дейт. Бир жаны оп түшөт. Бир канча секундта сөөгүм башка, этим башка болуп өлүп каламын дейт. Бирок бул өлүм үчүн Аллах эртең мага бейиште миңдеген миллиондогон сыйлыктарды берет. Ошол сыйлыктардын алдында, миңдеген миллиондогон берилген сыйлыктардын алдында бул арзыбаган өлүмүң мага эч нерсе эмес. Дагы бир жолу болсо, дагы бир кыйналып, кыйынчылык менен өлүштүн бир жолу болсо кана дейт. Дагы мен иман үчүн, ислам үчүн да кыйналыбыраак өлсөм дейт. Дагы бир кыйын азапчылык менен өлсөм дейт. Эртең Аллах мага миңдеген миллиондогон жакшылыктарды берет. Аны алдында мен кантип арзыбаган өлүм менен сыймыктанып барамын? Уялып каламын мен. Кана ушул башымдагы чачымчалык жаным болсо, Аллах үчүн бирден курман кылсам, жанымды берсем Аллах үчүн деди. Аллах үчүн жанымды курман кылсам деди. Кайсар ошондо түшүндү. Буларды эч качан жеңип же жыгытып болуш мүмкүн эместигин түшүндү. Кайсар мындай улуу адамды чыныгы улуу адам экендигин түшүндү дагы, пешенемден бир өпсөңүз сизди коюп жиберемин деди. Абдуллах ибн Хузафа, мен сыяктуу туткунга түшкөн башка мусулмандарды да коюп жибересизби деди. Ооба, эгер пешенемден өпсөңүз бардык мусулмандарды коюп жиберем деди. Эми бир кайсардын пешенесинен өш, бул өлүмдөн коркуп, казанда кайнаштан коркуу эмес. Бул жакта миңдеген мусулмандарды сактап калыш үчүн разы болду. Ал өлүп калыш эч нерсе эмес. Ал үчүн өлүп калыш эч нерсе эмес эле. Чындап өлүп калыш эмне? Бир ок тиет болду өлөсүң. 1000 спортсмен, 1000 качок болсоң дагы бир ок келип тиет, ушунчалык пуля келип тийсе өлөсүң. Эч нерседен кайтпаган сахабалар, рухний сахабалар, урматтуу мусулман бир тууган. Бул келди. Пешенесинен, кайсардын пешенесинен өптү, бардык мусулмандар азат болду. Чыккандан кийин, кайра келишкенден кийин Умар ибн Хаттабка, халифага болгон окуяны айтып беришти. Айтып бергенден кийин Умар ибн Хаттаб ордунан турду да, бардык мусулмандар Абдуллах ибн Хузафанын пешенесинен өбүш керек. Мен баштап беремин деп туруп, Умар ибн Хаттаб өзү Абдуллахтын пешенесинен өбөт. Ооба, урматтуу мусулман бир тууган, эч нерседен кайтпаган ошондой рухний сахабалар до конца барган. Бир ишти баштаса, боо эткенде бошоп калбай деп кайта турган адамдар эмес булар. Дини үчүн, Куран үчүн, Раббы үчүн, пайгамбар үчүн эчтекенен кайткан эмес, корккон эмес. Сели империяга, сели дивизияга, миңдеген аскерлерге бир өзү ушинтип давай деп турган. Эчтекеден корккон эмес. Коркуу сезим болгон эмес буларда. Себеби чындап жүрөгүндө иман болгон, Аллахка болгон ишеним болгон, акыреттен кийин жашоо болушка толук ишенген булар. Ошондуктан эч нерседен корккон эмес, өлүп калыш эч нерсе болгон эмес булар үчүн. Урматтуу мусулман бир тууганым, эчтекеден кайтпаган, өзүнүн правиласын бербеген сахабалар. Бул чыныгы эр азаматтар болгон. Чыныгы рухний сахабалар болгон, урматтуу мусулман бир тууган. Себеби буну тарбиячысы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ар кандай динге баштаган учурда ар кандай кысымдар болот. Ар кандай жолдор менен алдаштын мүмкүнчүлүгү болбогондон кийин ага сунуштап келишет. Бул дин жеткиришиңден максатыңдан кайткын. Кааласаң байлык беребиз. Динар, дирхам, евро, доллар байлыгын бардыгын беребиз деди. Бийлик кааласаң өзүгө падыша кылып алабыз. Ар кандай сунуштарды айтты. Бирок пайгамбар салсам эмне деди? Оң колума күндү, сол колума айды коюп койсоңор дагы, берсеңер дагы мен динимден кайтпаймын, же ушул жерде өлөмүн деди. До конца барамын деди. Максат бир эле пайгамбарда. Сендечи максат барбы бүгүн? Сага жол көрсөткөн пайгамбардын максаты бир эле. Иман исламга кызмат кылыш, до конца барыш эле. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбардын тарбиясын алган сахабалар. Булар мечитте тарбия алышты. Күндүр түндүр иман үчүн, ислам үчүн сиз эмне кылып жатасыз?
Rabbim Allah деп эмне кылып жатасыз? Китебим Куран деп эмне кылып жатасыз? Диним ислам деп эмне кылып жатасыз? Бирок болгонун барганын бардыгы ушул, болбогонун бардыгы ушул. Эгер көз ирмемге дагын көзүңүздү ачсаңыз, жумсаңыз же ачсаңыз, күнүңүз түнүңүзгө алмашат. Бирок сиз иман үчүн, ислам үчүн эмне кылып жатасыз? Эмне кылып жатасыз, урматтуу мусулман бир тууган? Пайгамбардын тарбиясын алган Халид ибн Валид Аллахтын кылычы болгон. Аллахтын кылычы эле. Эчтекеден кайтпаган, бир согушка барса, жеңиш менен кайткан. Эч качан жеңилген эмес. Анын денесинде бир дагы соо жери жок, барык жок жара болгон. Ошончолук күчтүү сахаба. Бул Халид ибн Валид эле. Эчтекеден кайтпаган, эчтекеден коркпогон, даканса барган сахаба болгон. Халид ибн Валид. Бирок өлүм төшөгүндө жаткан учурда мен ушунча согушка катыштым. Миңдеген согуштарга катыштым. Ар дайым жеңиш менен кайттым. Бирок ошончо согушка катышып, ошончо согушта өлбөстөн, шахид болбостон, бүгүн төшөктө жатып жан берип жатам. Бул мен үчүн намыс дейт. Чында урматтуу мусулмандар, чындыгында ушундай. Булар эчтекеден кайтпаган сахабалар болгон. Эчтекеден коркпогон, даканса бара турган сахабалар болгон. Умар ибн Хаттаб бир көчөдөн басса, шайтан жиндер башка көчөгө качып кетчү. Шайтан жиндер, адам эмес, жаш балдар эмес, бардык шайтан жиндер башка көчөгө качып кетчү. Бул мусулман болгонго чейин өтө күчтүү спортсмен болгон. Эчтекеден кайткан эмес, күрөштөн бардыгы эч кимге берген эмес. Кылычын кындан чыгарса, бирөөнүн башын алмайынча кайра салган эмес. Ошондон кылыч кындан чыкса, бирөөлөр коркуп калышчу. Умар бүгүн бир нерсени баштады деп. Бардыгы жакындачы эмес. Ошондой рухни сахабалар, урматтуу мусулман бир тууган. Умар ибн Хаттаб, Халид ибн Валид, Билал радиаллаху анхунун көтөргөн таштарын бүгүн мен деген спортсмендер көтөрө албайт. Эмне үчүн? Себеп эмне үчүн? Диниңден кайткын, бизи динге киргин деп миңдеген азаптарды берип, кыйноолорду берип, оор таштарды койгон учурда ал өз дининен кайткан жок. Акырына чейин барды. Эч бир жолунан, принцибинен кайткан жок. Бүгүн биз урматтуу мусулман бир тууган. Арзыбаган бир сыноо келсе, проблема ушулбу деп. Арзыбаган бир нерсе келсе, ооруп кеттим, башка болуп кетти деп. Диниңиз үчүн эмне кылдыңыз, урматтуу мусулман бир тууган? Иман үчүн эмне кылдыңыз? Ислам үчүн эмне кылдыңыз? Китебим Куран дейбиз, Раббым Аллах дейбиз. Бирок Курандын расмыдан, исламдын атыдан башканы билбей калды. Беддүй заман Саид Нурси, урматтуу мусулман бир тууган. Бул ата теги пайгамбарга барып такылат. Беддүй заман Саид Нурси өмүрүнүн жарымы түрмөдө өттү, дин үчүн. Кылмышкер болгон эмес бул, бандит болгон эмес. Рекетир болгон эмес. Киллер болгон эмес. Бул беддүй заман дин үчүн көрө албастар, динге каршылар түрмөдө сактап, өмүрүнүн жарымы түрмөдө өтүп кетти. 21 жолу ууланды. Аллах аны сактады бирок. Миңдеген кыйын азаптарда түрмөлөр өтө суук болот. Мына Сизон, Чорный дельфинин эчтек эмес. Ал жердеги берген азаптар беддүй замандын чыныгы рухани күчтүү, чыныгы жүрөктүн ээси экендигинин далили. Анын жазган тафсирлери азыр муундан муунга өтүп келип жатат. Аны түрмөлөр кыйнап койду, өзүнүн максатынан кайтарып койду, жок. Беддүй заман даканса барды. Анын жаткан өлүгүн дагы жашырышты, башка кылышты, жок кылышты. Ошондой дин үчүн кызмат кылган адамдар, инсандар, урматтуу мусулман бир тууган. Сиз бүгүн эмне кылдыңыз? Мусулманмын дейсиз. Сиз бүгүн эмне кылдыңыз? Бул урматтуу мусулман бир тууганым Саад ибн Муаз. Саад ибн Муаз радиаллаху анху, Аллах андан разы болсун. Бул өткөн учурда, бул жашоодон кайтыш болгон учурда 70 миң периште асмандан жерге түшөт. 70 миң периште. 70 миң периште жерге түштү. Анын жаназасына миңдеген адамдар чогулду. Келбеген адам калган жок. Пайгамбар салсам бутунун учу менен басып калды. Мунун себебин сурашканда, эмне болду? Перишелер көптүгүнөн басканы кадам таппай жатамын дейт. Басканы кадам таппай жатамын дейт. Бирок бул эмне кылды? Ошончолук сыйлыкка.
Allah'tın arşı titredi, asmanın eşikleri açıldı. Peygamber sallallahu Cebrail perişte kelip, bugün ümmetin arasından kim öttü, kim öldü? Allah'ın arşı titredi, asmanın eşikleri açıldı deydi. Oşonda küçünü sahaba urmatı Musulman. Said ibn Muaz, bu urmatı Musulman bir tuğan bir yok, 30 yaşında Müslüman bolup, 36 yaşında kaza bolup, 6 yıl İslam'da yaşaptır. 6 yıl Müslüman boluptur. 6 yılda mingdege, milyondogan işlerine jetişiptir. Bugün siz 60-70'e kirdiniz, Kur'an'da okuşu bilbeyiz. Namaz okubayız. Birok bu urmatı Musulman bir tuğanım, eştekeden kaytpagan sahaba. Din için, iman için, İslam için kızmat kıldı. Diniden kaytkan yok. Özün hüküm bergen yok. Özün prinsibiden kaytkan yok. Özün oyun bergen yok. Çınığı Müslüman ele bul. Özünün yoldan kaytpagan sahabalar. Özünün prinsibin, özünün yolun berbegen sahabalar. Ölüm kelse, bugün ölümde adam karıştan korkot. Ölüp kalıştan korkot. Birok karıştan dağı, ölümden dağın eştekeden korkpagan dakansa bara turgan sahabalar. Bular çınığı yer azamatlar, çınığı yer jigitler. Ova urmatı Müslüman bir tuğanım, bular çınığı yer azamatlar bolgan. Bir padişah aytat ko. Biz Müslümandardı basıp alsak, Müslümandardı jengsek, eköz kengeşip, bu padişah, iki padişah söyleşip otat. Padişah ayt otat. Eköz basıp alsak, jırgayız. Kenini alabız, başkasından kılabız deydi. Al padişah akıldı, dinde düşüngen kişine, ey sen imperiyalarga, çoğ diviziyalarga, mingdegen askerlerge karşı çıka ver, oşolordu basıp ala ver. Birok bu Müslüman degenge tamaşalaşpa bular menen. Bular mene oynaşpagın. Bular uşunday adamlar, eğer paygambarı bir iş aytsa, o yaktan toğunda alıp kelgiler dese, al taşta alıp, toğunu tamırı menen alıp kelmeyince alar oşolacaklar dakansa turuşat. Alar jolundan kaytpayt. Alar üçün prikaz, ölüm degen eştek emes alar üçün. Çındığında urmatı Müslüman. Soğuş uçurunda, bugün soğuştan bardığı kaçışat, soğuş bu kesse başka bolat. Al sahabalar soğuş kalsa. Kulağı kesilip kesse, dağı kes dep, on kulağın berip, sol kulağın kesse, on kulağın berip, dağı keskin dep, şahit boluşka oşonçoluk ümit kılışkan. Bir balmağı kesilip kesse, kes dep, dağı ekinci kolunu korsötüp çurkaşkan. Bular ölüm degen eştek emes bular üçün. Çındığında ölüm, imanı var adam üçün eşterse emes. Eştekeden kaytpagan sahabalar urmatı Müslüman bir tuğan. Bular dakansa barışkan. Ak jolundan kaytkan emes. Ak jolga çındap kızmat kılışkan. İman İslam üçün canın berişke dayar turuşkan urmatı Müslüman bir tuğan. Manas atağız dağı biz üçün ülgü. Manas atağız Müslüman bolgon. Kırgızdın batırı bolgon. Alardı Manas жоқ degeni betine tükürüş gerek. Al Manas bol bolgonu menen, bol bolsa dağın bär uranın içinde senin adayıp baklağın kada salkın bardı koşol Manas'ın içinde bolutpayı. Manas Müslüman bolgon. Jarım жылған жарым için. Бирок урматтуу Müslüman bir tuğan Manas atağızdan alınıcı sabaklar öte köp bizge. Manas atağızın ordosunu buzup, altın kümüşün eje karındaşını alıp ketip жатқан учурда, жақып келip, Manas koy, taştaylı, kaçıp keteyli, aldap keteyli, ketip kalaylı деген учурда, Manas atağız, bundan köre ölgönüm жақшы деп turup, barıp kalmaktарды kırıp Kıtaylardın jolun tosup, eje karındaş altın kümüşün kayra alıp kelgen. Bu çınığı dakansa akırına çeyin bara turgan Manas atağız bolgon. Eştekeden korkboston, bardığın жүрегі түшүп, жашырынған жер таппай, каяга арчанын астына бекинсекпи, тоонун астына бекинсекпи, неге жашырынсак деп коркуп турган учурда окко, дзотко, төшүн тосуп, даканса турган Чолпоймобай Батыр урматтуу Müslüman, биздин атабыз. Булар өлүмдөн корккон эмес. Себеби өлүмдөн кийинки жашоого чындап ишенген булар. Аллахка чындап ишенген. Жер шарында дүйнө жүзүндө эстеликтер көп. Атты минип турган, аттын жанында турган, атты көлөкөлөп турган, бирок атты үстүндө көтөрүп турган эстелик жалгыз дүйнөдө бирөө ал эстелик. Ал Дворец спортада Кожомкул атабыздын эстелиги урматтуу Müslüman bir туган. О тоошуга келгенде атынын буту кайрылып сынып калып, мен достука кыянат кылбайм, мен сени таштап кетпеймин деп атыны көтөрүп, төбашыдан өтүп кеткен чыныгы спортсмен, чыныгы күчтүү нээси болгон Кожомкул атабыз урматтуу Müslüman bir туган. Эчтекеден кайткан эмес.
Аны көтөрүп, ойноп эле көтөрүп, о жака алып барып сайып койгон ташын бүгүн чекесин бир бурчун көтөргөнүгө бир машина берип, сыйлыктарды берип атат полбондарга. Биздин ата-бабаларыбыз нартуу тектүү, чыныгы эчтекеден кайтпаган, чыныгы спортсмен, динин бербеген, принцибин бербеген чыныгы адамдар болгон. Биз өз жолубуздан кайтпашыбыз керек. Өзүбүздүн принцибибизден кайтпашыбыз керек. Өзүбүздүкүн беришибиз керек. Туура башкалардын оюнун алышыбыз керек. Бирок актаган сыяктуу, заборду актаган сыяктуу ал ойлор биздин бир жерибизди акташы мүмкүн. Бирок өз жолубуздан, максатыбыздан кайтпашыбыз керек. Булар чыныгы иман исламга кызмат кылган кыргыз баатырлары болгон. Эр жүрөктөр болгон, эр азаматтар болгон. Мухаммад Али мусулман эмес эле. Бирок мусулман эмес учурда, мусулман болгондон кийин миңдеген, миллиондогон акчалардан таппаган тынчтыкты, бойлордо ийгиликке жеткен, ийгилигимдеги учурдагы сыйлыктарды, раундтан жеңип, бойдон жеңип таппаган сыйлыктарды ушул жай намаз үстүнөн таптым дейт. Ал Мухаммад Али эмне үчүн? Чындап даканса иштеген эле ал дагы. Жаштыгында мээнет кылган, жалкоолук кылган эмес, жалкообек болгон эмес. Ибадатын дагы, тренировкасын да бардыгын жайында убагында кылган. Ал пресске иштеп жаткан учурда спорт тарыхын жазган бир адам келет. Андан бул матчты канча жол жасайсыз деп сурайт. Мухаммад Али пресске иштеп жаткан болчу. Пресске иштеп жатат эле. Мен оорумайынча эсептебеймин дейт. Элестетсеңиз ал оорумайынча эсептебейт эле. Курсак ооруп калмайынча эсептебейт эле. Качан ооруп калгандан кийин эсептейт эле. Мына бардык күчү менен аракет кылыш, мына бардык дити менен аракет кылыш, мына бардык күчү менен аракет кылыш. Бардыгыңыздар ушундай иштешиңиздер керек. Анын ушунчалык эмгегин көрүп, кылган кызматын көрүп, мусулман болгондугун көрүп, чыныгы жол тапкандыгын көрүп, Майк Тайсон да мен да Мухаммад Алине спортсмен болом, башка болом. Мухаммад Алини көрүп кумир түтүп, ошондой спортсмен болду. Мусулман болду. Ак жолду тапты, урматтуу мусулман бир тууган. Брюс Ли дагы аны киного тартышат. Ушунчалык ударлары күчтүү болгон. Брюс Ли, урматтуу мусулман бир тууган. Брюс Ли чындап тренировканын ээси болгон. Ага чымындагы кыжалат болуп калган удардын тездигинен. Аны тартып жатканда режиссерлор, башкалар, операторлор кичине жайыраак тепкин, ударыңды жайыраак ургун, камера тартканы успайт атпайт деген. Ал себеби булар бардык дити менен, бардык күчү менен аракет кылган, урматтуу мусулман бир тууган. Аз убаганга жат болгон эмес. Чарчадым деген эмес. Жеңилип калдым деген эмес. Булар даканса барышкан. Джек Ма дагы, кытайлык Джек Ма, бул Кытайдын эң кедей үй бүлөсүнөн чыккан. Сен сыяктуу кедей болгон бул. Бирок азырчы эң күчтүү миллионерлердин катарында. Бул убагында 3 жол университетке кире алган эмес. Университет алган эмес аны. 30 жол жумушка кирип, 30 жол айдалган, иштей алган эмес. Полицияга ишке кирейин деп, полицияга боюң кичине, ростуң кичине, бообойсуң, жарабайсың деп аны айда беришкен. Мени дагы жеке, миңдеген адамдардын алдында, миңдеген эр-заматтардын алдында псих дешти, жинни дешти. Бирок чындап ким жинди, ким псих, ким адам экендиги мен билет элем. Убагында даратканын астында бекинип намаз окуйт элем. Бирок, урматтуу мусулман, булардан айтуу чыныгы эр азаматтыкка үлгү. Кимди кумир тутушубуз керек? Кимди артынан жүрүшүбүз керек? Ооба, урматтуу мусулман бир тууган, эч нерседен кайтпаган руханий сахабалар. Булар эчтекеден кайткан эмес. Аллах үчүн жанын берген, бардык нерсеге даяр болгон. Сизди эмне токтотуп жатат? Бүгүн шылтоону ар жерге коесуз. Мамлекет, бийлик күнөөлүү, башка күнөөлүү. Бийлик аны бербей жатат, бийлик муну бербей жатат деп. Бийлик англис тил үйрөн деп айтыш керекпи? Бийлик тумучкада турган китеңди оку деп айтыш керекпи? Телевизор көрүп өчүр, ишиңди кыл деп айтыш керекпи? Жок. Демек күнөө өзүңүздө экен. Аркага тартып, өзүңүздү арка тартып жаткан бул өзүңүз экенсиз. Демек, урматтуу мусулман, аракет кылышыбыз керек. Дин үчүн, китебибиз үчүн, Куран үчүн, Раббыбыз Аллах үчүн аракет кылышыбыз керек. Жашоо кыска, өлүп калыш өтө оңой, жеңил. Өлүм ак экен,
Өлüm бар экен, андан коркуштун кереги жок. Мусулман экенбиз, ак жолдо экенбиз, бул динден кайтпашыбыз керек. Өзүбүздүкүн эч качан бербешибиз керек. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах бардыгыбызга ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин. Арамды арам көрсөтүп, арамдан алыс кылсын. Чыныгы иман үчүн, ислам үчүн кызмат кылган эр азаматтардын катарында кылсын. Кудай Таалам көзгө көрүнбөгөн бале кырсык апаттардан, күндүзү күндүн, түндөсү түндүн бале кырсык апатынан сактасын. Жакшылыктын бардыгын берсин. Аллах бардык иштерибизге ийгиликти берсин. Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым. Бул тоолорду карап, арчаларды карап, агып жаткан сууларды карап, адам чындыгында өтө көп сабактарды өзүнө ала алат. Бийик тоолорду карасак, урматтуу мекендештерим, астындагы чыдамкайлыкты, астындагы өжөрлүктү, чындыгы астындагы фундаментти көрөбүз да. Арчаларды карап турсак, мына жөнөкөй арчаларды карап туруп, арчадагы чыныгы түздүктү, чыныгы катуулукту, чыныгы бакубаттуулукту көрө алабыз. Карасак, урматтуу мекендешим, кичинекей таштар барып тоолорду курайт. Кичинекей тамчылар барып чоң-чоң дарыяларга, сууларга айланат. Дарыялар барып көлдөргө кошулат, көлдөр барып океандарга, ошентип чоң-чоң океандарга айланат. Эмнени айткым келет, урматтуу мекендешим, биринчи бардыгы майда нерседен башталат. Эң чоң Стив Джобс iPhone компаниясын ойлоп тауып, эң чоң акчаларды алып келип аткан iPhone компаниясын карасак дагы, ал кичинеден баштаган. Өзүнүн кичинекей гаражда ишти баштаган. Ошо кичинекей жеринен баштаган. Биз урматтуу мусулман бир тууганым, майда жеп, же кичинекей деп, же пайда келбей жатат деп тоготпой жаткан идеяларыбыз, ойлорубуз миллиарддаган долларлык сенадага байлана турган иштер болушу мүмкүн. Бүгүн эң чоң жаштарыбыздын биздин кемчилигибиз, бир иш кылабыз, эки иш кылабыз, аракет кылабыз, бир нерседе туруктуу болбойбуз. Биздин эң чоң кемчилигибиз ушул. Бир аракет кылабыз, эки жума аракет кылабыз, ашып барса бир ай аракет кылабыз, окшобосо таштап Россияга кетип калабыз. Россияда эч ким акчаны шыпырып албайт. Европада кулпунайдын ичинен акчаны, долларды, еврону шыпырып албайт эч ким. Урматтуу мекендештерим, сырттан азыр бизге канчалаган күм жардамдар келет. Ал фонд жардам берди, бул фонд жардам берди, арабтардын фонддору жардам берди. Бул жардамдар, урматтуу мекендешим, артында чоң максаттар турат булардын. Биз соопторду четке эмес, биз өзүбүз кармап калышыбыз керек. Биз жаштар жардам кылышыбыз керек. Бирок өзүбүз жардамга муктаж болуп турсак, кантип жардам беребиз? Айтайын деген маселе эң кичинекей маселеден эң чоң нерсеге өтүш. Баллон, кичинекей баллон ойлоп табылган, баллондон кийин араба ойлоп табылган, арабада баллон аркылуу бардык нерсе ойлоп табылды да. Биринчи кичинекей нерсеси ойлоп табылган. Баллон аркылуу жүрөт экен, тегеренет экен, кийин араба, кийин ат араба, кийин машина сыяктуу бирдеке, кийин машина, ошентип бардык техникаларга жетишип атабыз. Барып самолет учту, барып вертолет учту, бардык нерсеге кийин жештик. Бардыгы кичинекейден башталыптыр. Ошондой экен, сабыр кылып туруп чыдамкай болушубуз керек. Ийгиликке жете тургандын 3 белгиси, урматтуу мусулман бир тууган. Биринчиден, ал максатты кое билет. Чыдамкай, экинчиси көкпет, анан үчүнчүсү өжөр болот. Сөзсүз түрдө өжөр болушуң керек. Кайтып кетпешиң керек. Башта анан ташта деген эмес. Биринчи баштаба. Эч нерсе кылба. Бирок баштасаң эч качан таштаба. Таштабаш керек, урматтуу мекендешим. Мындай карасак, бир иште жүргөн 10 жылдап жүрөт, 15 жылдап жүрөт. Мисалы телефон иштеп чыгарам дейт, бизде телефондун запчасын чукулаймын дейт. Бир бизнесин окшоп кетиши, өнүгүп кетиши жок дегенде 5 жыл убакыт алат. Сен 1 жылда өнүгүп өсүп, миллионер болуп, хан сарайларда отуруп каламын деп ойлобо. Көчөдөгү бомуштан Дубайдын шейхиге айланамын деп ойлобо сен. Баягы ойлордон алыста. Бизнес баштаганда эмне иш кыламын десең дагы бардыгында душманың болот. Периште эң жакшы нерсе, периште ким кызганбайт бул нерсеге. Периште эң жакшы нерсе, бирок периштенин дагы душманы бар, шайтан. Периште болсоң дагы душманың болот. Демек сен бизнес баштасаң сөзсүз түрдө душмандар болот, сөзсүз түрдө жамандык болот, сөзсүз түрдө буткан тарткандар болот. Ошондуктан бардыга сынбастан көкпет болушубуз керек. Ал нерсеге сынып калбаш керек. Алдыга арада аракетти дагы токтотпош керек. Аракет болбосо кандай ийгилик болот? Аракет токтотпош керек, урматтуу мекендешим. Себеби мындай карасак, жашоодо сынган адам, жеңилген адам оюндан чыгып кете берет. Эмне болбосун? Жөнөкөй ресторан бизнесиге киресизби? Европадан башка жактан машина бизнеси алып келип, машина бизнесиге киресизби? Же жөнөкөй эле дыйканчылык бизнесине киресизби? Эмне жакка кирсеңиз дагы сабырды өтө катуу талап кылат. Жөндөн жөн болуп калбайт эчтеке, жөндөн жөн эч нерсе болуп калбайт. Ошондой экен, урматтуу мусулман бир тууганым, кандай гана күндө болбойлу, кандай гана учурда болбойлу, аракет токтотпойлу. Алдыга гана аракет кылайлы. Анан урматтуу мекендешим,
Өжөрлүктү айттык, аракетти айттык, көкпеттик, чыдамкайлык. Чыдамкай болушубуз шарт. Ар бир иш чыдамкайлыкты талап кылат. Урматтуу мусулман бир тууганым, баягы тамчылап турган кичинекей суу ташты тешет да акыры барып. Кичине, бирок кичине, эч ким тоготпойт ал сууду. Бирок ошону Кытайда мисалы үчүн адамдарды жазалоо иретинде дагы пайдаланышат. Ал жазага тартыла турган адамды үстүнө коюп коет, кичинекейден бир тамчы суу түшүп тура берет. А баягы адам психологиялык жактан өзү ичинден бүт жан дүйнөсүнөн баягы нерсеге көнүп калат дагы, качан баягы тамчы суу түшөт экен деп ойлонуп отура берип, ошо баягы нерсени күтө берип, ошол жерде жини болуп калат. Акыры барып баягы өлүмгө алып барат. Айтыла турган маселе, урматтуу мусулман бир тууганым, ошол кичинекей нерсе көп нерсени жок кылып коет. Ошо кичинекей аракеттер барып чоң нерсени талап кылат да. Бул кичинекей таштардан куралган тоолор, кичинекей тамчылардан пайда болгон мындай шаркыратма дарыя, суулар, көлдөр, океандар. Арчадагы биринчи кичинекей болот. Анан 100 жыл, 50 жыл дегенде кандай чоңдукка, айбатка жетишет. Ошондой экен, урматтуу мусулман бир тууганым, кичинеби? Кичинеден. Эң жакшы нерсе эмне? Эң жакшы аз болсун, саз болсун, бирок калбасын. Биздин эң чоң кемчилигибиз 1 күн кылабыз, 10 күн кылабыз, болду, окшобосо таштап коебуз. Таштабаш керек, улантыш керек. Эң кыйыны баштап коесуң бардык нерсени, бирок улантып кетиш эң кыйыны. Өмүрүңдүн акырга чейин. Мисалы 5 убак намаз бизге парз. Өмүрүңдүн акырга чейин кааласаң, каалабасаң окуйсуң муну. Жинни болбосоң эле балагатка жеттик, болду, окуйсуң. Чындыгында, урматтуу мекендешим. Ошол сыяктуу эле кээ бир нерселер бизге парз болсо дагы ошону мажбур түрдө кылышка мажбурбуз. Мисалы үчүн рызкыбызды табышыбыз, мисалы үчүн. Акчаны табышыбыз, мисалы үчүн. Аз эң кыйын маселе ошо акча табыш. Жаш балдарга жыргал, алар ойноп күлүп жүрө берет, эчтекени ойлобойт, бирок чоңдор үчүн эң кыйыны акча табыш. Кантип акча табасыз? Каяка иштетесиз, эң кыйын маселе да. Бирок ошого карабастан, урматтуу мекендешим, бул нерсени кылышка мажбурбуз. Семья багыш керек, өзүң карашың керек, багышың керек. Мажбур түрдө кыла турган нерселердин ичине сөз түрдө спортту дагы кошуп коюңуз. Спортту дагы кошуш керек, спортто караш керек. Ден соолук эң негизги аманат маселе бизге. Көп устаздарды билебиз, алдындарды билебиз, ушул илимди алган, бар жок кылган, бирок ушул ден соолуктан кеткен. Ден соолукту караш керек, ден соолукту ошол парз нерселердин катарында көрүш керек. 5 убактын ичинде 1 убакт намаз окуй алса, канчалык жүрөгүбүз тынчпай калат, окубай калдым деп канчалык дыккат болобуз, сыгылабыз, ойлонобуз, кайгырабыз. Ошол бир намазды каза кылып койсок же кечиктирип койсок, мисалы үчүн ошондой болобуз да. Же бирөөдөн карз болуп койсок, ушундай карз элем бүгүн кайтарыш керек эле, же бирдеке кылыш керек эле деп туруп өтө кайгырабыз, өтө сыгылабыз, ойлонобуз. Ошол сыяктуу эле, урматтуу мекендештерим, спорт дагы ошолордун катарында болуш керек да. Себеби, урматтуу мекендешим, бүгүн жакшы нерселерди таза кармап жебесек, жакшы нерсе, таза нерселерди тандап туруп жебесек, эртең дарыларды ошол азык катары жешибизге туура келет. Майда нерселер ичибизге кирет. Ошо майда нерселер барып чоң апатка алып барат. Урматтуу мусулман бир тууган, негизги маселе биз майда нерседен баштадык. Биз кичинекейден баштадык. Дүйнөгө кандай ийгиликке жеткен адам болбосун, ал кичинекейден баштаган, 1 граммдан баштаган, биринчи кадамдан баштаган. Аллама кеткен жолу айдан башталат. Бул сөз эң туура сөз. Ошо кичинекейден баштап чоң ийгиликтерге жетебиз. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз жердебиз. Адам ойлонуп көп нерсеге жетет, көп ийгиликтерге жете алат. Болгон адам ичинен көз каранды бул нерсе. Адамдын ички жан дүйнөсүнө, ирадасына, өзүнүн жан дүйнөсүнө тиешелүү маселе. Өзүң сөз бердиңби, эркек бол. Кыламын дедиңби, кыл. Убакыт учкан куш кетип калып атат өмүр, Өмүр жөн эле кетип калып атат. Өмүрүң жөн эле кетип калбасын, өмүрүң ысырап болбосун, убактың ысырап болбосун. Урматтуу мекендешим, негизги маселе жашоого биркелеткенсиң, тарыхта калышың керек. Жөнөкөй адам болуп калбашың керек. Артта калгандан кийин өлүп аткан учуруңда, эң негизги маселе өлүп аткан учуруңда өкүнбөй өлүшүң керек да. Аркыңда бир нерсе калыш керек сени. Кийин неберелериң, балдарың ушундай мен атам болгон деп сыймыктана турган болуш керек. Ата бабаларыбызга таң калам, ушундай тоолуу зоолуу жол кендери бар, тоолору бар, алтын күмүшү бар. Бардык жери топ келишкен. Алтыны болсун, динарды кам бардык жолу топ келишкен. Мындай мекен жок. Өлкө башчылар айтат го, мен көптөгөн жерлерде болдум, бирок Кыргызстандай жер жок деп. Ушундай эң сонун жерлерди бизге аманатка тапшырып кетти. Эртең балдарыбызга биз эмнени аманат калдырабыз? Ошол маселелерди ойлонушубуз керек, урматтуу мекендешим.
башка өнүккөн өлкөлөрдү карасак, башка жерлерди карасак, айтат го алымдарды бир башка өлкөлөргө бардым, ал жерде исламды көрбөдүм. Исламды көрдүм, диндин тазалыгын көрдүм, жакшылыктарын көрдүм, мусулманды көрбөдүм. Бирок мусулман өлкөлөргө келип мусулманды көрүп, исламды көрбөдүм дейт да. Өнүгүш үчүн аракет кылышыбыз керек. Эч качан урматтуу мусулман бир тууганым, башка адамдар келип бизге жардам берип башакпайт. Алардын аркасында албетте өзүнүн максаты бар, өзүнүн саясаты бар. Биз бирөөдөн жардам күтпөстөн өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Албетте эң күчтүүлөрдүн бардыгы ушу мекенден чыккан, биз дагы учубуз кур эмес, иншалла чыгабыз, аракет кылабыз. Ал үчүн ниет кылып жалкоо болуп жата бербестен, телефонду кучактап жатканыңан бир тыйын пайда жок. Телефон 1 сом эч качан 2 сом кылып койбойт. Бүгүн кээ бир жаштардын жегени ролтон, чындыгында, бирок иштеткени айфон. Колунда айфон, жегени ролтон да. Кийим кече, жеп ичиш, максатың ушул телефон же фигура же кыздар боло турган болсо, сен жашоодо эч качан эч нерсеге жетпейсиң. Чоң максатты кой, ошого карата аракетти эч качан үзбө, токтотпо. Жалаң алдыга жүр, жалаң алдыга жүр. Бул жашоодо чөгүшүңдү, сындырышты ар ким колунан келет. Сага керип эч ким эч нерсе кыла албайсың, колунан келбей, сен башкасын дей берет. Бирок бардыгына көз жумуп аракет кылып токтобой аракет кылыш, бул сенин өзүңдүн колуңдагы нерсе. Бардык нерсе өзүңө зависит экен, бардыгы өзүңө тиешелүү маселе экен, ошондой экен. Эч качан майда экен, башка экен деп үмүтсүздүккө түшпө. Аракет кыл. Ишен. Урматтуу мусулман бир тууганым, аракет кыл алдыга. Майда нерсе деп алдыга аракет кыл. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.